Урматтуу окуучулар, биздин жат жазуубуздун темасы дельфин. Биз бүгүнкү сабакта мына ошол дельфиндер тууралуу жазабыз. Алардын кызыктуу жактары жөнүндө. Алгач балдар дельфиндер тууралуу бир аз болсо дагы билип алалы. Ал сүт эмүүчүлөргө кирет. Адамга өзгөчө жакын жаныбар жана акылдуу, өзгөчө сезгичтиги менен башка жаныбарлардан айырмаланат. Анда эмесе балдар, дептериңерге бүгүнкү числону жазып, дельфин деп теманы койгула. Мен силерге текстти жайынча окуп берем. Өзүңөр тыныш белгилерине карап, жазып жөнөтөсүңөр. Анда эмесе кеттик. Дельфин. Дельфиндер сүт эмүүчүлөргө кирет. Алар сууда жашаса да, аба менен дем алып, 14-40 болуп, тобу менен жашашат. Сууда жашоочу жаныбарлардын ичинен айырмаланып, анын адам баласына сезгичтиги боюнча бир топ жакындап кетет. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча дельфин маймылдан жана иттен да зээндүү экендиги аныкталган. Адам баласына бат үйүр алып, анын айрым сөздөрүн кайталай алат. Аны уулоого тыюу салынган. Чындыгында, бул жаныбардын адамга өзгөчө жакын экендиги, өтө сезгичтиги, сезимталдыгы белгилүү. Адамдарды деңиз кырсыгынан сактап калгандыгы жөнүндө да көп эле айтылып жүрөт. Ал чөгүп бара жаткан адамдын абалын биотолкундар аркылуу сезет да, аны көздөй куткаруу үчүн сүзүп жөнөйт. Дельфиндер саатына 50 километр ылдамдык менен сүзүшөт. Алар бири-бирине ышкырык сыяктуу үн менен кайрылышат. Бирок муну адам баласы уга албайт. Анткени жаныбардын өзүнө тиешелүү болгон ультра үнүү экендигин да аныкташкан. Мына балдар, биздин текстибиз да аягына келди. Бул энциклопедия китебинен алынган. 98 сөздөн турган текст болду. Анда эмесе баарыңарга ийгилик. Жат жазууну жазып, тапшырманы жөнөткүлө. Мен күтөм.